Саламатсыз бе эже? Сен чалганыңыз боюнча келдим. Мына азык-түлүктөр сизге. Сиз кошунасы болосуз бе эже? Мен кошунасымын. Эже бар нан жаба албайт экен, Анчам жаа. Нан жаба албайсыз ба? Кошуналарыңыз жардам берип турбайбы? Жалгыз жашайсыз ба? Инвалид эмес барбы сизде? Документиңиз. Биринчи группадан келдик. Ким урушту дейсиз? Каяка кайтылдыңыз эле? Квартальный урушту деп атпайбы? Квартальный урушту. Неде урушту? Кайта келебиз. Жардам сурап бардыңыз да? Помощь сурап бардыңыз да? Өзүңүз жалгыз жашайсыз ба? Жолдошу болчу, жолдошу жакын кайтыш болуп кетти. Ал деп инвалид көз жок. Сиз дагы жалгыз бойсуз ба? Анан буну Канча балаңыз бар? бишбандар. Жалгыз бойсуз. Квартирада бул жер. Канча төлөйсүз? Квартирамыз 3,5. Канча төлөйсүз? 3,5 миң. Эжечи? Бул деле баары деле 3,5 ошол жерде. Бул эже кантип төлөйт квартираны? İşte Бул ушул кебетеси менен барып швейниге аверлык кылып иштеп бирдемке кылып эптеп жарым жартылай кылып төлөйт да. Туугандарыңыз барбы? Каякта туугандарыңыз? Айылдабы? Эми туугандар деле билбейм, эми ошо күйөөбүз кайтыш болгондо деле биз жардам берип, күйөөсүндө туугандар чыкпай биз сураштырып таап барып, эми муну да карап эме кылдык ошондочу. Эженин бетин көргөзө берейинчи анда. Элден жардам сурап. Көйгөй ошону чыгарып койсоң жардам кылса жакшы. Бетиңиз көргөзө берейинби? Бияка тарта берейинби сизди? Бетиңди тартып берсиңби? Тартып берем. Элден жардам сурайлыбы эже? Бала чакаңыз барбы? Жалгызсызбы? Элге кайрылабыз анда, жардам бере тургандар болсо, сизге телефон номериңизди жазабыз. Жашаган жер ушундай экен. Квартальный не dedi? Күн помощь сурап барсаңыз урушту сизди. Бул да кишиден берген экен, эми кайра келе бересиң бериптир да. 1 килограммдан берди деди, анан мен Бирди башында берген болчу шунда. Анан мен өзүм көргөн жокмун канчаны. Эмне алдыңыз эле биринчи? 1 кило китлоп, 1 кило жөнүндө 1 литр май. Ошолор болчу. Ал 2 күнгө араң жете турган нерсе да ал. 1 килограммдан берип атабы? Не дары ичесиз? Успокоительный лечить да. Мен сом, мен болгон чөнтөгүмдө калган акча экен. Дарыңызга, Эже тамак ашын карлашып туруңуздар анда. Мен карлашып турам, мына Кудай акым, мага эч нерсеси керек эмес просто. Мына продукталарды эже жасай албаса деле керек, жасайбы? Жасайсызбы? Мон бирөөсүн сиз алып калыңыз, бирөөнү бул эжеге берейин. Унду тамак нан жасабасаңыз керек, Эжеге берейин, эже нан жасап берет да сиз. Ундан дагы бирди берем азыр, жүзүңүз эже. Оорубаңыз, Баягы номер сиздики, Номериңизди жазып коем, жардам бере тургандар келет сизге. Макул. Эже, сиз мага адрести түшүндүргөнүңүздө мен түшүнө албай койдум да, могу көчөнүн атынчы. Бирөөлөр чалат сизге. Чалганда могу кошунаңызга берсеңиз түшүндүрүп берет экен эже, Сиздин сөзүңүзгө жакшы түшүнө албай калдым да, жаначы. Бирөөлөр чалса да түшүнө албай кыйналбасын. Эжеге берсеңиз, эже түшүндүрүп берет, Мага чалат да сондай. Сизге чалышат жардам берем дегендер. Ооба, ыйлабаңыз. Мында кеде өчүп калат. Сиздин номериңиз? Жазып койсоң жакшы болот. Экон күндөн жазып коем. Экоңордукун жазып коем эже, Макул эже. Макул. Оорубаңыз эже. Жүрүңүз эже, мен ун берейин сизге. Советбек байкеге келдим. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Жакшы. Съемка кетип атат эже. Bunun ne? Aka деп баштап турабы? Я. Пока дейт. Пока деп атабы? Пока деп атат. Байкемди таап келдим мен. Кыргыз элибизге салам берип коюңуз. Ассаламу алейкум. Кудай берсе мына баласы экөө жакшы. Азыр маек улантабыз. Телевизорду өчүр эле. Дагы бир жолу ассаламу алейкум Советбек байке. Негизинен мен тартып аткан видеолорду көбүнчө жарандарды бетин көргөзбөй тартам да. Бирок эми буга чейин сиз баягы азаттык тартып кеткен экен, бетиңиз көрүнгөн да, эми азыр көргөзө берели. Себеп дегенде кече сиздин видеоңузду мен Инстаграмга жүктөсөм, жардам берем деген жарандарыбыз көп болуп атат да. Мен өтө сүйүнүп, кубанып, сизге жетип келгеним ошол болду.
өзүңүздүн баягы жүзүңүздү көргөзүп чын эле ушул байкеге кетип атат. Ортодо баягы мошенниктер да бар экен азырчы. Башкалар баягы колдонуп кетпесин деген ой менен азыр бетиңизди көргөзө берели. Уруксат бересиз да? Байкеге жардам берем дегендер, байкенин Элсом номери бар. Элсомго салсаңыздар болот. Өзүңүздүн оозуңуз менен номерди айтсаңыз. 0723-05-18. Ушул номер Элсомдо бар, Ушул номер аркылуу Элсомго сала берсеңиздер болот. Сизди видеодон көрүп, бир чети баягы ичим ачышып, жүрөгүм ооруп, бир чети кубандым. Анткени көпчүлүгүнө үлгү боло турган агалардын бири экенсиз. Себеп дегенде үй бүлөсүн таштап кеткен ба, жоопкерчиликтен качкан эркектерди көп көрүп атабыз. Сиз болсо үйдө ушул кичинекей балага эне болуп, эшикке чыгып ата болуп, кыскасы балаңызды өзүңүз багып аткан экенсиз. Элдин баары көргөн, видеону көргөн баары ыраазы. Эми видео чыгып тур интернетке. Мамлекет тарабынан колдоо болду сизге, жардам берилдиби? Мамлекет тарабынан мага колдоо деле болгон жок. Мен өзүм баламдын 10 ай кезинде ушул өкмөт тарабынан документ толтуруп пособие алам, 810 сом. Анан ошо биздин видеону уккандан кийин бир депутат чакырды, атын айтпай эле коеюн. Атын айтпай эле коюңуз. Анан ошол мага участок оперсет салып аласызбы? Мен сизге бюджеттен ушул бала үчүн ушул акча которуп берейин, балаңызды садикке киргизип берейин дегенинен мен ушунчалык ыраазы болуп кубанып, ошонун барга ызгонуун күтүп жүрдүм. Кийин убакыт деген бир пас эле өтүп кетет экен. Ал мезгилде балам садикке бекер барып жүргөн. Кийин баламдын садигин төлөп калгандан кийин 3,5 азыр төлөп калгандан кийин мен аларга чалсам, төрөгөндүн фондусунда акча жок. Депутатка чалдыңыз да? Депутаттын баягы ошонун баягы замына чалдым да. Анан кийин чалсак ушундай үчүн деп төрөгөндүн фондусунда акча жок. Баягы чоңдорго, бизнесмендерге кайрылбайсызбы, бизде барбы жардам бере албайбыз. Анан кийин бул өзүмдүн баламдын садикке бара турган ордуна киргизип берем таза болбосо деген да. Кийин ал жака да киргизип бере албады. Мен убактымды уттуруп койдум да. Мен жана баланы электрон очередке койгондо мен 240-очеред болуп, өткөндө көрсөм 280-ге жылып, кайта бериги өстөчүлүп, ортосунда 80 адам ойноп кетип атат да. Артка кайра жылып кетти. Артка жылып кеттим да, артка жылып кеттим. Анан кайта бери жылып 80 адам ортодо ошондо ролдо ойноп койду да биздин ортобузда. Анан кийин баягы ушу биздин кичинекей садигибизди чечип бере албагандан кийин мен ошол жана депутаттарга, ошол депутатка деле болгон баягы ишеничим баягы кетип калды да. Ушул баланы садикке берген кичинекей проблеманы чече албагандан кийин эл астында чыгып ушунчалык барган жакшы сүйлөп айтып атат. Элдин проблемасын кантип чечмек эле дейм да. Эми Сайтбек байке, мага комментарийга жазып атат да байкеге жардам беребиз депчи. Элден айланса болот да. Жок, бул эл журттан айланса болот. Ушунчалык барга биздин элдердин, мен деле мурда билген эмесмин, ушунчалык барга боорукер, мээримдүү биздин адамдары сабадан көп экенин мен жашоомдо көрдүм да. Кудай буйрса, ниеттер жакшы. Азыр Элсомуңузду мен описанияга да жазып, номериңизди чыгарам. Мүмкүн болсо сиз Кыргызстан банктын картасын алып алсаңыз, Россиядан, чет жактан дагы жардам бергендер аябай көп болот да. Кудай буйрса, сиз ниетиңизге жетиңиз, ошол участок алып алсаңыз, менин дос жарларым анча-мынча баягы жардам беребиз дегендер ашар жолу менен болсо дагы үйүңүздү бүтүрүп болчу. Негизгиси ушул бала үчүн сиз аябай аракет кылып аткан экенсиз. Үмүтүңүздү, тилегиңизди актаган сиздин гана эмес, кыргыздын уулу болсун. Кыргызга кызмат кылган жигиттердин бири болсун. Сизди кубанткан, сүйүнткөн, сизди хан сарайга алып кирген жигиттерден болсун. Ошону мен дагы айтам да баламачы. Баягы
Бой жетип балам жетирсең эл журттун алгын батасын, коңшу колуң туугандын жасып жүрүп балам капасын. Бешенең жаркып нур болуп, атадан жакшы хул болуп, эл журтка жардам сен кылсаң калбайсың кедей кул болуп деп. Анан ошо балама ошо көп нерсе айтып келем. Жаш көчөт чырпы элең өнүбөстүң, кыйналганымды сен балам көрүбөстүң. Ийилчек жаш чырпыгым чынар болуп, жанымда бирге жүрүп балам өстүң деп. Мына азыр балам Кудай буйрса 23 майда 2 жашка толот, 2 айында калды эле. Мурда мени апа деп чоңойду, азыр мени папа дейт. Мына азыр акылдуу бала болсун. Күндө артта калды. Баламды көтөрүп алып, төшөк ороп көтөрүп алып, кыштын күндөрү иштеп жүргөн күндөрүм болгон. Азыр садикке барчы келе, садикке таштап коюп, жумушка иштеп, суббота базар күндөрү балам жанында болом. Бир жумада ошол иштейм да. Аты ким балаңыз? Балам аты Али. Али, өмүрлүү болсун. Байке, негизи ыр жазат экенсиз. Бир чоң дептер ырларыңыз бар экен. Ырларыңыздан мага окуп берсеңиз, мага аябай жакты. Кудай буйрса бир китеп эле чыгара турган ырларыңыз бар экен. Эми мүмкүн болушунча жанагы акырындык менен болот, аны баары Кудай буйрса, калемиңиз курчуй берсин, оорубаңыз, бар болуңуз. Урматтуу туугандар, жардам берем деген туугандар, ушул агабыздын эл сомуна салып берсеңиздер болот. Агабыз азыр кичинекей, кандай размери канча болду экен? 3x3 болуш керек бул үй. Баласы экөө ушундай квартирада жашашат. Канча төлөйсүз бул жерге? Кышында 4000 төлөйм, азыр 3,5 төлөйм. Жакшы күндөрдө жолугалы байке, Кудайым буйрса. Чао да. Али. Али. Чао да кой. Мен 4 жашта балам бар, Нурислам деген. Ошону 2 жашта өйдүңүзбү балаңызды? 2 жашында кийип жүргөн кийимдери бар, ошону ала келдим эле. Экөө бир туугандай болуп, мен балам кийимин кийип жүрсүнчү балаңыз, Таштап кетермей,